Бишкектин борборунда скутер айдаган адам аялды сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен. Окуя 10-июнь күнү саат 20:00 чамасында Токтогул жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жабырлануучу аял оор жаракат алып реанимация бөлүмүнө жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында анын бир нече кабыргасы сынган. Birga gaplashib ko'ring. Men do'stim bilan shu bolaga barpuli bola. Qanday? Barpuli do'stim. Assalomu alaykum. Chiqpa yo'l chekasida jugla, velosiped Ал эми Жалал-Абад шаарында мына ушундай техникалардын мыйзамдуулугун текшерген рульда аталышындагы рейд өткөрүлүп жатат. Анын алкагында шаар аймагында скутер жана мопед айдаган жарандардын тиешелүү документтери текшерилүүдө. Иш-чаранын жүрүшүндө 16-июнь күнү жалпы 14 скутер жана мопеддин документтери талапка жооп бербегендиктен алар айып короого токтотулду. Рейд учурунда байкалган негизги мыйзам бузуулар жол эрежелерин билбегендик, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн техника башкаруусу жана коргоочу каражаттарды колдонбой башкарган учурлар катталды. Электроскутердин атайын документтери алынса, экспертизадан өткөн корутундуларыңыз барбы? Паспорт же права? Качканыңыз жок, жаныңызда. Мен үйдө коп-коптум, ысыды. Паспорт эмес, саламатсызбы? Инспектор Ончбеков. Экспертизадан өткөнүп эмеспи, машинасы канча көптүгү боюнча. Электромобиль. Канча? Кагаз бар өткөнүгү боюнча. Birga gaplashib ko'ring. Men do'stim bilan shu bolaga barpuli bola. Qanday? Barpuli do'stim. Chiqaylik. Akam o'rda bu. Mashina chiqib olыңыз. Erten qo'sh mashina esa birdek болот. Uqdinglarmi? Elektroskuteringizin ekspertizadan o'tgan atayın qo'rqituvlar barmi? Qo'rquv yo'q. Assalomu alaykum. Elektroskuteringizin ekspertizadan o'tgan atayın qo'rqituvingiz barmi? Ак жооп барды баркан. Мен деле өзү бүгүн эртең кылайын деген ниет бар эле өзү. Бул рейдке папа болуп калдым. Эми как положено штрафын деле төлөйбүз. И заодно сразу документтин кылабыз сразу элечи. И башка жаштарга деле айтып кетелим. Скутер мингенде, мотоцикл мингенде этият болгула жолдон. Машиналарды да карап чыккыла, пешеходду карагыла. Рульда аталышындагы рейд 16-июндан 21-июнга чейин өткөрүлөт. Анын алкагында скутер жана мопед айдаган жарандар текшерүүгө алынат. Текшерүү учурунда жашы жете элек өспүрүмдөр да кармалып, алардын ата-энелери чакыртылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү маалымдалды. Скутерлерге баарысына рейд кылдык. Азыр өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Жалпысынан 13-кө жакын ушул жаш балдар башкарып жүргөн гидроскутер, электроскутерлерди бүт азыр атайын айып короого токтоттук. Бунун алкагында эртеңки күнү Жалал-Абад областык жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы өзү жыйын өткөрөт. Булардын ата-энелерин ал жерге айтып койдук. Уже саат эртең 10-до түшүндүрүү иштерин, алдын алуу иштери боюнча ата-энелерге өзүнчө жыйын өткөрүлөт. Жашы жете элек өспүрүмдөр скутер же мопед айдаган учурда айып пул салынбайт. Аларга болгон эскертүү берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бирок айрым жарандар мындай учурда техниканы сатып берип, өспүрүмдөрдүн жол эрежелерин бузулушуна шарт түзгөн ата-энелерге чара көрүлүшү керек деген пикирде. Жол инспекторлору тарабынан жүргүзүлгөн рейдтер жана түшүндүрүү иштери бул маселени чечүүгө жетиштүү болбой жатканын белгилешет. Анан эми жаш балдарга эмне күнөө? Атасы алып берип өнеке ойнойсуз, ошомен жүрүп атат бар. Ошону ата-энеси дагы ошол жоопкерчиликти билиш үчүн буларга штраф салыш керек ата-энесине. Анан кийин эгерде мына чоң шаарда чоң трассалар болуп атат, чоң. Ошол жерлерде ошол скутерин жана кичинекей велосипедтерди, тебелерди айдап жүрүп турган болсо, ошо биздин жол көзөмөлдөө кызматына укук беришибиз керек. Алар ошол жерден эле ар бирин акты түзүп, тигиден алып коюшу керек. Алып апарып камап, ата-энесине штраф салып. Белгилей кетсек, Жалал-Абад облусунда 2025-жылдын башынан бери скутер жана мопед катышкан жалпы 8 жол кырсыгы катталды. Бул кырсыктардын кесепетинен 1 адам каза болуп, дагы 8 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери ата-энелерди көңүл кош болбоого чакырып, жашы жете элек балдарына скутер же мопед сатып берүүдөн карманууну, ошондой эле балдарынын коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алууну эскертүүдө. Айбек Исабеков, Шарзат Эгембердиев, Регион.